Салам урматтуу көрүүчүбүз. Бишкекте тагыраагы жаңы салынган жаштык аренабызда чоңдор арасында алыш белбоо күрөшү боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Дал ушул мелдештен силерге репортаж тартуулайбыз. Бул мелдешке 15 өлкөдөн балбандар катышууда. Беттештер классикалык жана эркин стилдер боюнча өткөрүлдү. Эркектер 60 кг, 70, 80, 90, 100 кг чейин жана 100 кг жогорку салмак категориясында мелдешип жатса, кыз келиндер 55, 60, 65, 70, 75 кг чейинки жана 75 кг жогорку салмак категориясында килемде күч сынашты. Балбандарыбыз бул чемпионатта байгелүү орундарды камсыздады. Чемпионат спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан дүйнөлүк алыш белбоо күрөшүү федерациясы менен биргеликте уюштурулду. Саламатсыздар да бир жолу. Негизи эле Азия чемпионаты биз алыш спорту улуттук спорт болуп иштеп баштаган эле уюштурулуп келет. Анан бул Азия чемпионаты биздин улуттук спорттун эң негизги иш-чараларынын бири да. Ушунун аркасында биз өзүбүздүн улуттук спортту, ата-бабадан келген улуу мурасты бүтүндөй дүйнө жүзүнө даңазалайбыз. Анан бул Азия чемпионатына бир 15 мамлекет катышып жатат, 100дөн ашык спортчу. Ар бир мамлекеттин, ошол 15 мамлекеттин ар биринин эң алдыңкы спортчулары келип катышып жатат, курама командасы. Ошондой эле биздин дагы Кыргызстандын эң алдыңкы деген курама командабыздын балбандары катышып жатат. Бул Азия чемпионатына катышыш үчүн биз бир жыл мурда Кыргыз Республикасынын курама командасынын чемпионатын өткөргөнбүз, курама команданы тандап алганбыз. Мына ошол жерден Кыргызстан боюнча 7 област, 2 шаардан бүт балбандын баары катышып, жеңүүчүлөр Кыргызстандын курама командасын түзүштү алыш белбоо боюнча. Жана ошол жеңүүчү балдарды биз окуу машыгуу жыйындарына, сборлорго алып барып, анан ушул Азия чемпионатына алып келип азыр күрөштүрүп жаткан учурубуз. Буюрса көптөгөн балдарыбыз азыр финалга чыгып отурат. Канча спортчу чыгат азыр бизден, Кыргызстандан? Бизден азыр 10го жакын спортчу чыгат. Акыркы жылдары бул түркмөндөр, наоборот, чет мамлекеттен айта кетем турган болсом, түркмөндөр аябай күчтүүлүк кылып келатат. Болбосо биздин улуттук спорт, биздин спорт, бирок ошол жактан фаворит болгон бул түркмөндөр да болуп атат. Өзбектер, казактар ошол эле учурда ушундай бир бул биз үчүн наоборот жакшы жаңылык, биздин спортту бизден да жакшы өнүктүрүп, ал жакта өнүгүп жаткан, демек бул улуттук спорттун өнүккөнүнүн бир белгиси да. Кичине экөөбүздө кичине самбо, дзюдого бир аз барып калганбыз да. Ошол анан кийин ошо дзюдону көбүрөөк жактырам. Ал жакта эми мындай эми кийим жагынан, анан башка тартип, маданият, адептүүлүк, сабырдуулук жагынан бир топ булардын мындай маданияттуулук жагынан мындай ойлойм да, бул алдыда депчи. Күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда жакшыраак жана Алла Таалага сүйкүмдүүрөөк деп айткан. Экөөндө тең жакшылык бар. Күчтүүсүндө да алсызында да. Бирок кимиси жакшыраак, кимиси сүйкүмдүүрөөк, күчтүүсү. Ошон үчүн бул спорт, мен ойлойм, ушу пайгамбарыбыздын ушул хадисинин чакырыгында артыкчылык берилет да. Ошон үчүн өзгөчө мына биздин күрөш каада салтыбызда дагы, урп адатыбызда дагы ата бабаларыбыздан келген кылым карыткан күрөш, мына ушул белме бел кармаш күрөшкөндөр да. Белбоо менен күрөшкөн. Бул алыш белбоо күрөшү Азия чемпионаты эмне десем бир жакшы деңгээлде өтө баштады. Буга чейинки күрөштү көрдүңөр, борьба күрөш боюнча мелдеш болуп өттү. Ага да жакшы деңгээлде өткөрдүк. Бул Азиянын өзгөчөлүгү, бул уюштуруу жагынан жакшы деңгээлде болуп атат. Мисалы биздин Садыр Нуркожоев спортко өзгөчө көңүл буруп атат. Көңүл бурган эмне десем, чоң объектилер салып атат, спорт объектилер. Ошондой эле могу өтүп аткан жер Бишкек арена, жаштык арена. Ушул жаңы салынган арена, ушундай боло турчу эл аралык турнирлерге ылайыкташылган арена салынды. Ушул аренанын ичинде алыш белбоо күрөшү чемпионат Азиясы өтүп жатат азыркы маалда. Спортсмендерге ийгиликтерди карайм. Буюрса алдагы көчмөндөрдү оюндар жакшы өткөрүп ал деген ниеттебиз. Бардык мамлекетке катышып берет деген ойдобуз. Бир 100гө жакын мамлекеттерди чакырып атабыз. Ошолордун баары катышып берсе, жакшы деңгээлде өткөрөт деген ойдобуз.
Урматтуу көрүүчүбүз, алыш бел боо күрөшү боюнча 60 кг салмакта биздин кыргыз жигитибиз чемпион болду. Роман, кут болсун жеңиш. Кандай? Сезимдер жакшыбы? Сезимдер жакшы буюрса. Бул канчанчы медаль азыр? Бул буюрса 4-4 жолу өтүп атам уже Азия биринчилиги. Эмоция бул эми килемге чыккан сайын жоголот экен. Өзүңдү жеңе билгенде, ошо эмоцияны жеңе билгенде жеңиш жакшы келет да. Азия чемпионатына даярдандык, 12 күн жатуу машыгында жүрдүк. Ошол жерде биздин агайларыбыз колдон келген тажрыйбаларын үйрөтүп, биз өзүбүз дагы жаштыктан келген өзүбүздүн тажрыйбабыз менен жакшы машыгып, ошо концовкаларына жакшы иштеп, бул беттешке, тем более Кыргызстанда болгон үчүн жакшы даярдандык. Жоопкерчилик 2 эсе 3 эсе болуп экен, 1000 эсе. болот. Утулуп калсам эмне болот деген сезимдер болот экен ичте. Утулуп калган сезим. Өз мекениңде, өз жериңдечи мисалы. Утулуп калган өтө оор. Бул жерде жоопкерчилик өтө көп. Сторийлер айтып атат, ошого колдон келишинче аракет кылдык. The gold medalist and Asian champion, representing Kyrgyzstan, Yerbolot Karak. Урматтуу көрүүчүбүз, биз кече күнү дал ушул жаштык аренасынан алыш бел боо күрөшү боюнча биринчи күнү тартылганбыз. Бүгүн экинчи күнүнө келип калдык. Анда жүргүлө. Bir жылга 2-3 жолу келем. Гран-приге келем, мынандай оюндар болот, ошолорго келем. Анан бизде күрөштөрдү эме берет го, 9 майда отдельный күрөш, дагы 31-инде күрөш, ол калтырбай келем. Башка мамлекеттерде болсо да барам. Казакстанга бардым. 23-жылы Өзбекстанда Жиздак шаарында ушул чемпионат Азия болду, ошого бардым. Биздин жигиттер, биздин балдар 4 алтын, 2 кыз болду, алтын алды, 6 алтын, 2 коло бир күмүш алышкан. Ошол мезгилде ошо команданын главный тренери болду мына киши.
ушу киши барган. Агай, бүгүн япондорго күйөрмандык кылдыкпы? Ооба, өтө. Ошо биздин мамлекетти алыш күрөшүбүздү өнүгөш үчүн ушу Япония мамлекеттен келип күрөшүп атат. Өтө мындай активдүү. Анан биз эми палвандарга өтө мындай урмат сыйга ээ экен да. Мындай күрөшкөндө да күрөштүн тартиби менен, эрежеси менен күрөшүп, калыстар, күйөрмандарды сыйлап атышат. Анан биз ошон үчүн бүгүн япондорго бир меймандостукту көрсөтүп, бир күйөрмө болоюк деп мына жазып отурабыз. The gold medalist and Asian champion, Maqtabek Ömürzakoğlu, representing Kyrgyzstan. Бүгін екінші күн. Біз кеше күн келгенбіз да. Кеше күн келгенде мен ойлағам, жалаң эле кыргыз балбандары бул спорттун түрүнөн күчтүү го депчи, бирок кандай эмес экен. Ооба. Балбандар баары жакшы дайындалып келиптир. Мен биринчи круг японец балбан менен күрөштүм. Ал деле катуу физически ата өтө күчтүү экен. Аны деле упай менен уттум. Канча упай? 6-0. Анан кийинкиси түркмен балбаны болду. Мен эң күчтүү ошол балбан. Настроем өтө катуу болду ошол балбанга. Аны менен 3 секундта жыйыктадым. Таза. 7 балбы же 5 балбы? Жок, таза, чисто. 3 секундта чаптым. Финалда казак балбан менен күрөштүм. Ал деле күчтүү балбан, чемпион мир, чемпион Азия. Ошол балбан менен күч келип, аны финалда 6-0 эсебинде уттум аны. Настроем быйыл жакшы, тренировка, машыгуулар. Көлдө сбор өттүк. Канча күн? 12 күн жүрдүк. 12 күн келип туруп эле 13 күнү келип эске түшүп. Ошол салмак кууп, талкалап турган кетип бараткан экенсиз да. Эми канча күн эс алмай? Эс алмай жок, буйруса эми баштайбыз кайра, сразу. Кайра элеби? Алдыда эмне? Түшү менен. Алдыда эмне чемпионаттар бар? Буйруса алдында дүйнөлүк мелдеш бар. Эми Индияда өтөт. Буйруса ал жака да жакшы дайынданып, мындан да жакшы өзүбүздү көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ahmetbek Abdukayımov. Беттеш аябай сонун деңгээлде өттү. Атаандаштарыбыз баары мыкты даярданып келген. Кудай насип кылып, биринчи орунду насип кылыптыр, иншалла. Азия чемпионатына катышкам. Анда классикий стилде барып, анда да биринчи орун болгом. Быйыл экинчи жолу Азия, анда биринчи жолу болдум. Кудайга шүгүр. Жеңишти бүтүндөй кыргыз элиме арнайм, жана колдоп келген бул жерде ага эжелериме арнайм, инелериме, бир туугандарыма, эң баштысы ата-энелериме арнайм. Ошол бүгүн кызымдын туулган күнү эле, бул алтын медал кызыма белек. Кыргызстанга буга чейин келгенсиз да? Келдим. Осыдан 1 ай бурун Баяман Эркинбаевдин элесине арналган турнир болду. Сонда келип күрөштүк. Анда кандай байгеле орунду багындырдыңыз? Алдыңызбы? Орун алдыңыз? Утулуп калдыңыз. Алыш күрөштөн эле же башка спорттун түрү? Алыш күрөш. Бул спорттун түрү менен мындай алышканыңыз канча убакыт болду? Алыш күрөш менен айналышып жүргөнүмө осыдан 5 жыл болду. Кандай экен, жакшы экен? Жакшы, алыш күрөш өтө жакшы унайт, ыңгайлы. Эмнеси ыңгайлуу сизге, эмнеси чыгат? Башка спорттар сыяктуу да захват ауыстырмайсың, так бир захват
сонымен күресесің. Бел күшті болуш керек пе? Қолдағы. Бел күшті, қол күшті болу керек, аяқ күшті. Барлық жер жақсы болу керек. Салмақ қанша? Салмақ 60 килограмм күресемін. Мындай салмақ қоясыз ба? Же қошасыз ба? Айрым жерде. Қанша қоясыз? 6 килограмм, 66-тан 60-ға қоямын. Ошондо кыйналбайсыз ба? Қиын болады. Қиын болады. Қуамыз. Салмақтан өтіп, содан кейін бар. Тамақ ішіп, реттеліп аламыз. Қайра өзіңізге келесіз. Өз-өзімізге келіп аламыз. Ұлттық осындай Азия чемпионатында туымызды көкке көтеріп, еліміздің әнұранын ойнатқан өте. Мәртебе өзіме. Алғашқы жеңіс пе? Алғашқы жеңіс Азия чемпионаты. Биринчи жолу, э? Биринчи. Сонун кут болсун. Игілік қазақ еліне салам айта барыңыз. Урматтуу көрүүчүбүз, биз ушуну менен алыш белбоо күрөшү боюнча өткөрүлгөн Азия чемпиондугунан репортажды тартууладык. Аты жөнүм Канибек Данеров. Көрүшкөнчө анда.